Мамлекеттик тил биздин мекемебизде ошол Кыргыз Республика өкмөтүнө караштуу экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекцияда аябай чоң деңгээлде турат. Биз жылга чейин ошол аракетибиз толук менен ошол мамлекеттик тилге өтүүгө, мамлекеттик тилди өнүгүүгө чоң аракеттерибиз бар. Жыл сайын ошол кыргыз тилинин күнүнө карата чоң ар кандай мааракелерди өткөзөбүз. Конкурстук программалар дагы. Биздин ошол инспекциянын жомартобуз толук өтүү менен аракет кылып атат. Андан тышкары биздин өзүбүз кандай болуп атат? Бүт аппараттык кеңешмелерибиз, биздин коллегиябыз бүт баары мамлекеттик тилге толугу менен өттүк. Андан тышкары ички кагаздарыбыз, буйруктарыбыз, андан кийин кандай кесиптик кагаздар дагы бүт баары азыр бизде борбордук аппаратта жана биздин региондук башкармалыкта бүт баары мамлекеттик тилге уже өтүлгөн. Бирок биз ошол менен токтобойбуз. Андан кийин бүт азыр чыгыш кагаздары менен толуктоо менен ошого да өтүп атабыз. Анан өзүнчө дагы биздин адистерибиз бар. Кыргыз тили боюнча дагы лингвист жагынан дагы ошол менен биздин аракетибиз бар. Ошону дагы өндүрөбүз. Котормо түрүндө болот да, ар бир кызматкер өзү жазат. Буга чейин адатта орус тилинде жазанат. Котормочу эмеспи? Туура айтасыз. Мурда бүт баары кагаздар расмий тилинде жазылып, андан кийин мамлекет тилине которчу. Бирок 3-4 жылдай болду го, ар бир башкармалык, ар бир бөлүм, ар бир адис азыр мамлекет тилге жазганга аракет кылып атышат. Бирок ар кандай бар, арабызда ошо адистер дагы расмий тилде окуган дагы адистер бар. Бирок ошондой бир суроолор болсо, анда биздин тил боюнча адисибиз жана лингвисттик адисибиз ошого текшерүүгө жардам берип, ошо лингвистик жагынан жардам берген эмелер бар. Бирок баары адис мамлекет тилде жазганга талап кылып атабыз, аракетте бар. Тилди өндүрүү үчүн көп эле аракет кылабыз. Анан дагы билип атасыз, дагы жаңы талаптар келип атат. Мамлекеттик кызматкер баары мамлекеттик тил боюнча тесттерди ошо сыноодон баары мамлекеттик кызматкерлер ошо өтүш керек. Анан ошол менен бул боюнча кичине маалымат берип, анда ошо кандай суроолор болсо дагы түшүндүрүп ошол улуттук комиссия, мамлекеттик тил комиссиянын төрагасы Насыркулов Шекерович өзү келип болсо дагы ошону бизге түшүндүрүп бергенге өзү келип. Ошо кыскача айтып берсек, биз жылга чейин ошол жакта биз аракетибизди көрүп атабыз. Кандай мааракелерди өткөзөбүз. Ошол залда кандай салттарыбызды, ошонун баарын эстеп, унутулганда кээде салттарды айлап Анан азыр дагы биздин иш кагаздарды баарын мамлекеттик тилге өткөзүп атабыз. Ошол шарт биз дагы мамлекеттик тил боюнча адисибиз да бар, анан дагы лингвист эксперттер. Бир да бар ошол баары эле башкы Вактыңыздарды бөлүп жактын биздин бир оодарылган заманда биздин турмушка аралашып кетти. Дүйнөдө 5,5 миң мамлекети бар. Алардын 194 деген сандын ичинде биз барбыз. Бул биздин Кудай Тааланын бизге берген зор ырыскы. Канчалган этностор мекени жок, өлкөсү жок, ар кандай союздар. Анын кайталамыз улуу касиеттерине таазим этесиң. Ар бир улуу аласың. Туруштук бере албайсыңбы? Жок болосуң. Эмне үчүн? Тилинин барктын баасын билген эмес. Маданий дөөлөттөрүнө текеберчилик менен мамиле кылган. Өзүнүн жеринин эмес. Ошентип акырындык менен тарыхтын чоң зор агымында, мындай нерсе тарыхтын агымында абдан зор. Биз тарыхта 80 жылдай
күчтүү империя курганбыз. Бирок ал мамлекетти өздөрүнүн күч кубаты менен, пассионардык энергиясы менен бизге ошол мурас. Колуңардан келсе тарыхыңарды билгиле. Колуңардан келсе көрсөткүч болгон тилди, улуттук тарыхты, улуттук маданиятты, улуттарды акырындык менен ассимиляция кылуу процесси тездик менен жүргөн. Бүгүнкү күндө биздин башыбызга шере болуп келип турат. Өзүнүн эне тилине текеберчилик менен мамиле кылат. Ага инглистик көз караш. Табияттын курулуштарына ана көчөкөдө текеберчилик менен мамиле кылсак, анын каардуу касиеттерин жарык чыккандай оюнуп турат. Өтө коркунучтуу. Бүрсүгүнү мамлекет жоголот. Ана Кыргыз деген. Ошондуктан Кыргыз Республикасы өз алдынча мамлекет болуп, баш мыйзамды, башкы конституцияны кабыл алганда, мамлекеттик тил жөнүндө эң жакшы мыйзам кабыл алынган. Өкмөттүн токтомдорундагы жогорку чечимдерин дагы биз жакшы аткарбай атабыз. Начар айтышып. Мына бир эле мыйзамдын каражаттардын эсебинен окутууга тийиш. Демек, бул үйдүк алып күчкө жабасыңыздар 3 айдан кийин кайра өтөсүздөр. Эгер так андан жыйынтыктар болбой калсаңдар 19-жылдан башып ушул өлөктүктү чогуу ишке ашырып алалы. Бул тил ушул гана өлкөдө башка мейкиндик жок. Шуну сезип коюңуздар. Ошондуктан эне тилге болгон сукурда 50 градус суунда бир өсүмдүк Ойлоп жаштагандар бар. Аракет кылып атабыз. Көзөмөл инспектордук кишилердин кандай бурут макагаштары, орусча колдоруу, ошол дагы ошол биздин кызматкерлер ошол үчүн сизге да чоң рахмат. Биздин дагы архивибиз бар. Рахмат эме. Кетти. Эми өзүңүздөр байкап атасыздар, биз бүгүн бул мекемеге келип Кыргыз Республикасынын 2014-2026 жылдарда мамлекеттин боюнча улуттук программасынын аткарышын карап атабыз. Буга чейин атайын түзүлгөн комиссия келип мекеменин иш кагаздарын мамлекеттик тилде иштин жүргүзүлүшү боюнча атайын мониторинг жасаган. Ошол мониторингдин жыйынтыгын билдирдик. Андан тышкары алдыбызда турган зарыл милдеттер боюнча коллектив менен кеңесип отуруп, ири отуруп түзгенге алдык. Албетте мекемеде бир топ иштер алдыга жылдырып аткандыгы бизди абдан кубандырат. Кудай буйрса мындан ары дагы мен коллективдин жетекчилери менен сүйлөшүп отуруп, жалпы эл менен жолукканда даана байкадым, бул убакытта түзүк иштер алдыга жыла баштаптыр. Кудай буйрса ушуну илгерилетип, алдыга жылдырып, мамлекеттик тилдин ролун, анын тейлөө функциясын кеңейтүүгө зор мүмкүнчүлүктөр түшүүнү терең ишенип отурабыз. Эми өзүңүздөр жакшы билесиздер, 21 ноябрда Кыргыз Республикасынын премьер-министринин 757 буйругу жарык көргөн. Ушул буйрукка ылайык Кыргыз Республикасында эл аралык стандартка ылайык кыргыз тил системасы долбоору ишке кирген. Мына ошого ылайык биз эми мамлекеттик кызматкерлердин тил билүү деңгээлин системалык түрдө мониторинг жасап, сертификаттык деңгээлде билим баалоого мүмкүндүк түзөт. Мына мен ойлойм, бул мекеменин кызматкерлери дагы жакшынакай даярдык көрүп атышыптыр. Бул убакытта дагы ишибиз үзүлбөй болоорун терең ишенип турам. Рахмат. Келиңиз. Кызматкерлери андан кийин деңгээлине жараша деңгээлде өзлөрүнүн билимин тастап туруу боюнча ошол